Жок, бутта мана ушул эле. Kim bu? Неме аялында келинчегим. Анан бутта укам бар, бутта ол Москвада. Москвада. Сабыр жүрөк оорусунан улам 1 жылдан бери ишке жарамсыз болуп, үйдөн чыга албай калган. Азыр үйдө кыздарына караан болуп эле олтурган болбосо, өзү ар дайым жардамга муктаж. Үй жай кылсам, кыздар менен өзүмчө жашасам деген тилегине жетем деп, курулушта иштеп жүрүп, жүрөктөн ооруп калган. Азыр үйдө эле, жерде эле. Азыр мен узакка барбайм да. Жакын эле деп өтүп барам, өтүп келем ошондой кылам. Мындай неме, мына жүрөгүм неме да. Нормально туруп эле. Мантип рук 2 жолу болду да. Келинчеги ар дайым убагында дарысын берип, көзөмөлдөп турат. Андан ары кичүү кызын бешикке таңып коюп, чоңоюп калган балдарын курсагын тойгузуп, мектепке жөнөтүп, кайра тоосуп алып, керелди кечке тынымы жок тирилик менен алышат. Тиричиликке көбүнчө ошо кайненем пенсиясына жардам берет да, көбүнчө кайненем. Бирок кайненем да 2 группада жүрөк ооруйт да, кайненемдин. Кайнатам жок. Азыр булар өзүбүз негизи бир үйдө жашачубуз да, кайнсиңим бар, күйөөсү жок. Ошонун балдары менен баарыбыз биригип, 10дон ашык киши бирге жашайбыз. Ким бул ооруп калгандан кийин врачтар эме деп айтты да, мындай буга тынчтык керек деп, анан ушул квартирага бөлүнүп чыктык. Бирок мунун дарысы аябай кымбат болуп атат да. Бир күндө 3-4 түрлүү дары ичет. Больницага жатканда ар бир ампулалары 850 ушундай болуп. Эми үй тиричиликке көнүп калганбыз да, кыйынчылыгы деле жок. Ушул дарысын убагында берип, анан баары бир эми өмүр шериң ооруса кыйын экен. Жаш келин балдарын тууган туушкандарын жардам менен багып келе жаткандыгын айтат. Кышында ара төрөлгөн баласы майып күйөөсүн жылуу кармайм деп, болгон акчасын электрге сарптаган экен. Жетпейт да, мисалы үчүн азыр кышындасы мына бөөк эме төрөлдү да, айына жетпей төрөлдү. 26 градус деди, биз вообще 2 плита жактык. Ошо бардык тамактарыбыз эме болуп, бир айга эле 2000 деп коюп атты да. Биздин пособие ошо светке эле болуп атты. Светке эле акча кетип калат да. Тамактан тышкары. Күн суук болгон күндөрү плитанын күчү жетпей калганда көмүр вообще эчтеке жетпейт да, пособие ошо көмүрү менен, свет менен жок болот. Продукта ошо болгондо болуп, жок болгондо жок болуп, бир туугандары жардам берип. Bir жерге барып иштегенге да мүмкүнчүлүгү Жок. жок Любой время кармайт да, мындай күтүлбөгөн жерден кармайт да. Таштап эме кылганга ойлоносуң. Каржалган үй бүлө азыр 2 бөлмөлүү батирде жашап жатат. Жер алып, үй салсак деген кыялы болгону менен ага жетүүчү шарты деле жок. Асайда ата-энемдик деп, мына 1-класс кызым менен квартиралап жүрүп, эми бир жерге көнүксөк да башка квартирага көчүш керек. Мисалы үчүн өздөрү келет да үйдүн ээси. Ошол жагы да кыйнайт да бизди. Балдар кыйналат. Кээде бөлүнөбүз. Энесин кекетет, биз биякта ошентип. Баары бир эме да, мындай балдарга эме жок. Туруктуу эме жок да. Баары бир мындай окутасың, эне баары карайсың, анан бул болсо ыйлайт, сиз окутасыз, мен башка жака баргым келбейт. Бизде мындай туруктуу жерден үй керек да, себеби бир кызым азыр Асайда ата-энемдик деп, мына 1-класс кызым менен квартиралап жүрүп, эми бир жерге көнүксөк да башка квартирага көчүш керек. Мисалы үчүн өздөрү келет да үйдүн ээси. Ошол жагы да кыйнайт да бизди. Балдар кыйналат. Айгүл азыр мамлекеттен балдар үчүн болгону 3700 сом жөлөк пул алат. Ал сыяктуу бир үй бүлөнүн жүгүн көтөрүүгө аргасыз болгон аялдарды өкмөттүк эмес уюмдар же аялдарды колдогон топтор жөлөп таяп келет. Бирок алардын деле колу баарына жете бербейт. Балдары менен жардамга муктаж болуп жашап жаткан аялдардын саны канча? Кандай колдоо керек? Канча бала мындай үй бүлөдө жашап жатат? Саны боюнча маалымат жергиликтүү бийликте жок деп жооп беришти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Зайырбек Ажыматов деген досум. Мүмкүн бүгүн келди бекен. Зайырбек Ажыматов болсо, дагы бир ушул илхам келип кетсе бир айтышкылыгың келип атат. Зайырбек
Mına Zairbek Acımat. Жарымдағылар айтты, гүлі жоқ деле чыгып берсе болот деп. Ey. Havarыңды жебір айтып қойбойсың. Тамашайсам мұны қандай ойлойсың. Кездессек деп ойлады елем концертте. Кешігіп бұл келгеніңе жол болсын. Студент кез. Расанда шар елең. Ыр күлкіге, той топырға бар елең. Бирок ошонды да издетіп, жалғыздықты жақшы көрген жан елең. Жокер. Жоқ, досым. Чакырарың билбепмин. Кокусунан атымды айтып сүрдөттүң. Сахнага чыгамын деп бүлгүндө же атайын артист көйнөк кийбепмин. Анан чыны уялдым да бул түрдөн. Түшүн досум, жана элең го, сыр билген. Концертиңе билет таппай эшиктен интервью алам Элбирбектен деп кирдим мен. Ай досым, ай чынын айткан баласың. Тарыны чытты bir söz менен жазасың. Жаныбыздын тирегинде бир болуп, жан азыгын бирге бөлгөн жанасың. Биз кезинде жашыл кыял максаттуу, эсте досум, эсте чошол жаш чакты. Далай жолу катты дилек селкиге, эсиңдеби? 20 жашың аптаптуу. Ал кез досум, күтпөй бизге күткөн жок бизге аярлап, балдарыма айтам бүгүн баяндап. Эсиңдеби? Сен барганда күтчүмүн дасторконго нан суумду даярдап. Анда заман кыйын эле чынында. Бирок ошол дүйнө ушундай таза эле, ошол дүйнө азыр сенин ырыңда. Ырдагын деп бизге берген тазалын сезимдерге из калтырчу көп күндөр сенин да көп, менин да көп жазарым. Каранандын жесек дагы ушагын. Канча кызга тарттык сүйүү тузагын. О, есиңдеби? Жемпет, музпет, мединстут, жөө басчелек сезбей жолдун узагын. Кокой достум, уайга эмес аласың. Кайран достун кайрыгың бар канатын. Сахнада отурат азыр кемпиркөр. Сахнага келдим аяшың, сен азыр мени азапка саласың. Айтыш дейсиң, сага элиң канатта. Айлангансың оандырга санатка. Ел артисти ел мир менен айтышкан жөн адамга туура болбой калат да. Андан көрө бир төгүлүп алайынчы ушул бүгүн. Ырас эле чакырыпсың сахнага. Буулукта эле ыр окубай кургуруң. Темадан чыкпай. КМО, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, журналистика факультети, 10-чу жатакана деген ырды окуп берип коеюн. Көр турмуштан көңүлүм жадаганда, көрүү үчүн өзүңдү барам сага, жаштыгымдын өрт күнү сенде калган. КМО журфак жатакана, апам дестеп эч жака узатпаган, сагынычтан кээ күнү бышактагам, шаармага туруучу өгөй болуп элеп жыттуу, баланы кучактаган, анткен менен көңүлдү жарып чыгар, көкүрөктү эңсеткен алыстык бар, көчөдө кар, сабакка шашып барам, бутта ботас, мойнумда галстук бар. Кыздардын бөлмөсү жанга ысык,
кирсектешип, көп жигит жарданышып, китеп берип, китепти алышуулар кетүүчү эле сүйүүгө айланышып, сени эстесем тазарам, жашагам да, үмүт жанып, улуу иш жасаганга өмүрүмдүн өрт күнү сенде калган. Кымуу, журфак 10-жатак.